Бул жашоодо адамды көрк кошуу үчүн музыка ойлонуп табылган экен. Ал эми ошол музыка адам жашоосун алдыга гана жетелеп отурат эмеспи? Андыктан ошол бул жашоодо адамчылык адам баласы ката кетирбеш үчүн ошондой театр адамдын жан дүйнөсүн байыта турган руханий азыктар тартууланган экен. Анан соң бара-бара бунун баардыгын айкалыштырган кино болгон экен. Ошонун ичинде театр дагы бар, музыка дагы бар, жана жан дүйнөнү байыта турган агартуучулук жааты да бар. Ушундай бир кино жааты өлкөбүздө акыркы жылдары өнүгүү жолунда көптөгөн чоң ири фестивалдарга катышып келген мыкты тасмалар болсо дагы, ал эми өлкөбүздө ошол кино жааты өнүктүрүп, элге ар дайым руханий азык тартуулап, жаңы тасмаларды элге тартуулап келген мыкты режиссерлор бар. Анда алардын бири акыркы жылдары чыйыр эмгек жасап, элге мыкты тасмаларды тартуулап, ошол менен биргеликте элдин жүрөгүнөн орун ээлеген актер, режиссер Азамат Исмаилов агабыз. Саламатсызбы? Атаңыз менен. Ассаламу алейкум. Жалпы көрүүчүлөргө ысык салам. Маанайыңыздар кандай? Эфирге келдик буюрса, жакшы суроолор болсо, жакшы жооп берүүгө аракет кылабыз, Кудай буюрса. Эң сонун Азамат мырза, негизи эле азыр коомчулукта жеке өлкө аймагында эле эмес, атай чет мамлекеттен ушул Казакстан башка мамлекет го, ошол жактан ушул Кыргызстанга ушул тасманы көргөнү келе атабыз дегендер көп болуп атат. Мисалы, разбой тасмасы бир өлкө ичинде бир чоң резонанс жаратты окшойт. Айрым кинотеатрларга коюла элек болсо, сол талаптар көп болуп атат, жана келген адамдардын дагы жана ошондой эле кино сынчылар да бүгүн көп болуп баратпайбы? Мисалы, тасма алардын дагы өздөрүнүн бир баасына таткан мыкты тасма жаралды. Ушул разбой тасмасы боюнча сөз кылсак бүгүн. Канча убакыт тарттыңыздар? Сюжет эмнени камтыйт негизинен? Жалпысынан жанр болсо бул криминалдык драма, буга чейин биз жалаң комедия жанрда тартчыкпыз. Анан мунусунда атайын жаңы өзүбүзгө дагы жаңылануу болсун, башка жанрды иштеп көрөлү, жана криминалдык драма тарттык. Бул болсо жакшы болгон чыныгы окуядан негизделген, алынган. Анан ушул кино чыкканда Кыргызстанда аябай жакшы элдер, көрүүчүлөр мындай жакшы сезимдер менен көрүштү, эмоциялар болду. Андан тышкары Казакстанда ушундай жакшы эмоциялар болду. Ошонун баардыгын баягы элдердин ичинде орусча айтканда салафанный радио деп коет эмес, ооздон оозго өтүп эле бири-бирине өзүлөрү айтып сунуштап атып эле анан жакшы мындай гүлөнүп кетти да. Рекламага деле ачыгын айтканда башында өзүбүздө каржы маселеси боюнча кыйынчылыктар болуп, бюджет жагынан бизде аз болчу. Рекламага деле көп сала турган деле мүмкүнчүлүк деле жок болчу. Анан бул кинону тарткандан кийин буга чейинки фильмдерде биздин продакшнда ар бир тарткан тасмабызда мындай бир ойду айтып келип, бир окуяны, бир социалдык темаларды козгоп кетчүкпүз. Мунусунда да атайын ошо бир теманы козгодук дагы. Анан пайдабыз ушул жакка салымыбыз болсун деген максатта тартканбыз. Анан мынчалык эл ичинде аябай жакшы илим кетет деген дагы мындай аябай катуу күткөн эмеспиз да мынчалык. Эми болгон, жакшы чарма болду, буюрса жакшы элге жакшыраак өтүп кетсин деп ойлогонбуз. Бирок эл тараптан да ушундай бир жакшы реакция болду, жакшы кабыл алышты. Анан биз кубандык. Анан Казакстанга алып барганда дагы Казакстанга чыгайын деген деле ой жок болчу. Кыргызстан аябай жакшы болуп, анан Казакстан тараптан дагы көрүүчүлөр соц тармактардан качан Казакстанга келет, эмне болот, качан биз көрөбүз деген сыяктуу суроолор көп жаралгандан анан Казакстанга бардык. Барсак, ал жакта кинопарк деген бир чоң сеть бар экен. Анын ээси дагы Алмаз деген бир байке бар экен. Ал болсо биздин биякта Улук Салымбеков байкебиздин досу экен. Кыргыздар жакшы тааныйт экен да, жакшы билет экен. Анан кыргыз бир туугандар келдиңер деп эле анан ошол тараптан колдоо болуп, ошо Алмаз ага жараптан колдоо болуп, кинопарк сеть кабыл алып, бизге жардам берип, анан ошо менен Казакстанга да ишке ашып кетти да прокат. Анан Казакстан көрүүчүлөр да аябай жакшы көрүштү. Чындап эле биз башында кичине ойлоп атканбыз, эми баягы Кыргыздын киносу чет өлкөгө биз биринчи жолу алып чыгып атабыз, анан кандай кабыл алышат, элдер көрүшөбү, көрбөй коебу деген дагы ойлор болуп аткан. Бирок көрүүчүлөр менен кошо биз Алматы шаарына барып, залдардын ичине кирип, сеанстардын ичине кирип кошо көрүп отурдук. Аябай жакшы кабыл алышып, анан TikTok'то 3 темада тренд болуп кетти да. Бирөөсү атайын Кыргызстандан, Казакстандан Кыргызстанга келатам деп көпчүлүгү Кыргызстанда прокат баштаганда, казак көрүүчүлөрүбүз атайын Кыргызстанга чейин келген видеолорун интернетке бөлүп чыгарды. Эмеден
чек арадан өтүп аткан видеолор, атайын ошо разбой киносун көргөндө Кыргызстанга келатам дегенчи. Казакстан качан келет деген. Анан киного кеттик, билет менден, билет сенден деген сыяктуу трендтер кетти. Анан ушул разбой киносун көргөнгө чейин, анан көргөндөн кийин деген тренд кетти да. Баягы аял заты өтө назик келет эмес, сезимтал адамдар ушул кинону көргөндө аябай мындай бук болушуп, ыйлашып, жакшы эмоциялар чыкты да. Анан ошол дагы кинону көргөндөн чейин, анан көргөндөн кийин деген адамдын кыздардын өзгөчө аябай жакшы тренд болуп кетти. Анан ошол дагы Казакстанда жакшы иштеп кетти да. Эң сонун. Азат мырза, негизи мыкты тасма болгондо ушундай ар дайым талкуу жаралат деп коет эмеспи? Мисалы, бир кездерде Айтматов Жамиляны жазганда Кыргызстан экиге бөлүнүп калган дейт да. Бири ошол Жамилянын өз сүйүүсүн тандап кетти деп деген болсо, бири болсо бул эми үй бүлөсү турса, бул бузукулук жолго түшүп кетти деп эки анжыга түшүп, эл урушканга чейин барган депчи, экиге бөлүнүп кеткен. Анан бул тасмада дагы ошол сүйүүнү бекем камтыган, ошол сүйүүдөн эмеси жигити, ошол алып турган жигити каза болгондон соң анан ал турмушка чыгып кетти деген кийинки дагы жагдай кыз жигиттер ортосунда же болбосо тааныштар ортосунда бир чоң маселе жаратып, ортодо бир талкуулар болууда да. Анан бул жашоодон алынганбы негизи тасма? Негизи жашоодон алынган тасма, бул чын эле болгон окуядан алынган да. Анан бул бир эле окуя эмес, 2-3 окуя бириккен да. Анан тышкары баягы адамдардын ортосунда ар бир көрүүчү өзүнүн көз карашы, өзүнүн оюн айтат. Анан ар ким өзүнө жараша көрөт. Мисалы үчүн сүйүшүп жүргөндөр ошо сүйүү темасын көбүрөөк көрүштү. Үй бүлө куруп, үй бүлө жашоон жашап аткандар алар өзүнүн темасын ошол кинодон көрө алды. Анан мекенди сүйүү, патриоттулук сезим дегенди, мекенин кызмат кылып аткан адамдар алар өзлөрүн көрө алды да. Бул кесипкөй адис дагы бул жерде. Бул жакта мисалы үчүн биз буга чейин да көп интервьюларда айтып калабыз мындай. Башка мамлекеттерде өзгөчө Америка Кошмо Штаттарында бул жакта атайын мамлекеттик бюджеттен акча алынат дагы. Жыл сайын бизде мамлекеттик кесиптер бар го. Ошол кесиптерге байланыштуу мугалимдер жөнүндө, аскер кызматкерлер жөнүндө, милиция кызматкерлери жөнүндө, доктурлар жөнүндө, куткаруучулар жөнүндө атайын кинолор тартылып турат мамлекеттин эсебинен. Себеби дегенде ошол кесиптин ээлерин баркын көтөрүү, ошол кесиптин өзүнүн баркын көтөрүү. Себеби дегенде бул мамлекет үчүн эң мындай керектүү кесиптердин бири да. Анан бизде тилекке каршы Кыргызстанда андай мугалим жөнүндө кино тартылган эмес, милиция кызматкерлери жөнүндө тартылган эмес, аскер жөнүндө кино тартылган эмес. Анан биз мунусунда буга чейин да көп социалдык темалар көтөргөнбүз буга чейинки фильмдерде. Анан бирок бул фильмде атайын биздин ушул коопсуздукту караган милиция кызматкерлери жөнүндө, ошолордун оор жашоосу жөнүндө, алар күнү түнү мекендеп укташпайт, жумушу оор, мындай психологиялык жактан да өтө күчтүү мындай басым болуп турат. Анан мекен үчүн өзүнүн жанын бергенге даяр, алардын үй бүлөсүнө дагы, бала чакасына көңүл бурганга дагы тилекке каршы убакыт аз. Себеби дегенде үй бүлөгө көбүрөөк көңүл бурайын десе мекенге алып кетет. Мекенге көңүл буруп калайын десе үй бүлөгө алып кетет. Адам баласына ушундай экен да, биз чектелүү болгонго, биздин жашообуз, убактыбыз чектелүү болгонго байланыштуу адам кээ бир учурда бир нерсесин курмандык кылыш керек экен да. Анан ушундай адамдар бар, мекен үчүн дагы өзүнүн үй бүлөсүнө болгон, бала чакасына болгон, башка өзүнүн жеке жашоосуна болгон убактысын курмандык кылып, көбүнчө ошо мекенге кызмат кылууга бөлөт да. Баягы алтынга жетиш үчүн күмүштөн кол жууш керек деген сыяктуу. Ошондой сыяктуу да. Анан ушундай кызматкерлердин артында, ушундай чоң кесиптердин артында турган алардын жөлөк таягы болгон, мисалы үчүн ар бир согушта алардын тылы деп коет эмеспи, арты камсыз кылып турган жак, үйдүн очогу деп коет эмеспи, ошолор бекем болсо, артың бекем болсо, алдыда сен эчтекеге күмөн болбой, сарсанаа болбой, эчтекеден коркпой, алдыда өсөй басасың да. Артында жөлөк таягың болсочу, ошондой эле ошол мамлекеттик кызматкерлерде турган ошол аскер кызматкерлери, доктурлардын деле жумушу ушундай эле күнү түнү жумушта жүрөт. Анан алардын үйүндөгү аялы, бала чакасы, тескерисинче аял кишилердин күйөөлөрү үйдө отур, анан тигиндей, анан мындай деп туруп мээсин жей бере турган болсо, анда доктурлук кызматты ким кылат? Ким адамдардын жашоосун куткарат, өмүрүн сактайт? Милиция кызматты ким кылат дегенде, алар кечинде саат убакыт бүттү, мен үйгө кеттим деп кетип кала турган болсо, элдин коопсуздугун кире аскер кызматкерлердин чек арада жашап күнү түнү ошол жакта кызмат кылат. Мисалы үчүн Баткен окуясында деле көрдүк. Биздин аскер кызматкерлери ошол жакта жана чек арада ыз чыкканда үй бүлөлөрү качып чыгышты да, бер жакта өстөчү. Анан ар кандай адамдарда ой келет. Эгерде бир жолу ошентип чыкканда эле бул жумушту таштайлы, кетели деп кетип кала турган болсо, мекенди чекти ким карайт деген сыяктуу. Ошон үчүн
ушундай нерселерде, ушундай ооручуларда, ушундай бир жашоодо маанилүү мекенге кызмат кылууда сөзсүз түрдө ушул кызмат кылып аткандардын артында турган жөлөк таяк болгон экинчи түгөйлөрү буларга колдоо көргөзүп, жөлөк таяк болуп бере турган болсо, анда ошол кызмат да жакшы болот деген сөз да. Анан бул жакта ошолордун мекен кызматчылардын өзүнүн жашоосу, анан алардын артында турган алардын түгөйлөрдүн жашоосун дагы мындай чалдырганга аракет кылдык да. Бул кинодо ошо баш каармандын артында аял колдоп берген аялы, алардын да жашоосу чындап эле оор, мисалы үчүн. Анан неме да, бул жакта ошондой мекенге кызмат кылган адамдардын түгөйү болуш дагы бул өзүнчө бир эрдик да, бул өзүнчө бир баатырлык десе болот да. Ошондой сыяктуу ошол темаларды козгоганга аракет кылдык. Эми баягы бул стандарттык эле 1 саат 24 мүнөттүк фильм болду да. Дүйнөлүк стандартка шайкеш келген кино да. Анан мындай чоң темаларды көбүрөөк убакытта тартыш керек. 1-2 бөлүк кылыш керек, же болбосо узуныраак убакыт кылыш керек, же болбосо сериал кылыш керек, мисалы үчүн. Ошондой кенен атса болот да. Бирок биз өзүбүздүн колубуздан келишинче ушул кинодо ошону чагылдырдык. Элдер дагы жакшы кабыл алышты. Анан ар ким өзүнө жагы аяктуу теманы көрүштү. Өзүн таап алыптыр демек ар бир көрүүчү. Анан бул ар бир кинодо, чыгармада дагы адам дагы бир адамга бир ой сунушталат. Андан аркысынан адам дагы анализ жүргүзүш керек да. Мындай иликтөө адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү болуш керек. Эмнеге мындай болуп калды, эмнеге мындай болуп калды деген сыяктуу. Анан бул кинодо бизге ошо өзүбүздүн Instagram баракчага адамдар өзүнүн ою менен бөлүшүп жазып атат да. Мен ушул кинодо ушул нерсени көрүп алдым, рахмат, ушул нерсени сезип алдым, рахмат. Мисалы үчүн буга чейин милицияларга болгон көз караш башкача болсо, азыр милицияларга болгон көз караш такыр менен өзгөрдү деген дагы эсемес билдирүүлөр өтө көп келди да. Сонун. Негизи эле бул тасманын жаралуу тарыхы деле ошо агартуучулук жаатка багытталган эмеспи, кино тасмалар делечи. Анан биз мисалы буга чейин айрымдарыбыз байкабай деле келсек керек. Мисалы тасма кинону көрүш үчүн балким көңүл ачыш үчүн эле же ушундай убакыт өткөрүп, бир жакшы маанайда өткөрөлү деген гана эме болсо, демек ушундай кесиптин артыкчылыктарын дагы камтыган жөнүндө мыкты тасма болуптур. Келечекте кандай дагы тасма тартайын деген пландар бар учурда? Бизде эми негизи ар бир адам өзүнүн колунан келген өнөрү менен, кызматы менен мекенге кызмат кылса болот да. Мекенге болгон бир кичинекей бир тамчы болсо да салым кошсо болот. Анан Исхак Разаковдун айткан сөзү бар го, мен таза болсом, сен таза болсоң, анан коом таза болот дегендей. Ар бир адам өзүнө өзгөртүү киргизсе, өзүнө бир мекенге, чөйрөгө бир пайдасын тийгизсе, анан башкаларга дагы таасир этет деген сөз да. Биринчи өзүбүздөн башташ керекпиз. Ошон үчүн бул фильмде да биздин чыгармачылыкта ошо кино жаатында азыр көбүрөөк аракеттенип атабыз. Ар бир кинобуз менен бир ойду айткыбыз келет, бир нерсени адам баласынын жашоосуна бир туура багыт көргөзүшкө, өзүнүн өсүп келаткан жаштар бар да, көрүүчүлөрүбүз бар, ошолорго бир ой көргөзгүбүз келет да, бир багыт көргөзгүбүз келет. Анан ар бир фильмде ушундай социалдык темаларды көтөрүп чыккыбыз келет. Кудай буюрса алдыда дагы көптөгөн ойлор бар, ниетибиз Кудай буюрса Кыргызстан менен эле чектелбей, дүйнө жүзүнө чыгып, ошол эле Голливудтун деңгээлинде бизде таланттуу адамдар көп. Азыр эң эле чечиле турган маселе бул каржы маселеси болуп эле калат. Биздин кичинекей Кыргызстаныбызда өзү рынок кичинекей болгон үчүн кино тартсаң деле аз эле акча түшөт да, көп акча түшпөйт. Ошол себептен дүйнөлүк азыр мындай деп коет эмеспи, 3-чү дүйнөлүк согуш бул маалыматтык согуш да. Туура. Маалыматтык согушто ким кандай маалымат дүйнөсүндө тарата алса, ошол чындык ошол тарапта болуп калат да. Анан бул маалыматтык согушта идеологиялык согуш деп коет эмеспи эми. Бул баягы чоң өз жакта теманы алганда да. Бирок ошол чоң маалыматтык майданда, маалымат майданда деп коелучу. Ар бир өлкө өзүнүн маданиятын, өзүнүн үрп адатын, өзүнүн жашоого болгон көз караштарын ошо кино аркылуу, искусство аркылуу чагылдырып берет да. Анан кино искусствосу ошого аябай чоң мүмкүнчүлүк берет да. Ошон үчүн биз дагы Кудай буйруса Голливудтун деңгээлине чыгып, дүйнөлүк аренага, дүйнөлүк аятка биз дагы кыргыздын тарыхын, кыргыздын үрп адат, маданиятын, салтын, кыргыздын кең пейилдигин, Кыргызстанда болгон жашоо, кыргыздардын көз карашы деген сыяктуу нерселерди алып чыгып тааныткыбыз келет деген ниеттерибиз бар. Чындыгында тарыхый, мисалы тарыхыбызды карап турсак, баатырларыбыз өтө көп, бирок алар жөнүндө тартылган тасмалар жок да. Анан тасма тартылса эле бизде мисалы Кыргызстанда ошону сабап калып атпайбы? Бул тасма. Мындай да, азыркы учурда ачыгын айтканда көп эле фильмдердин бар, коммерциялык фильмдер болуп атпайбы, акча табуу максатында. Муну деле түшүнсө болот, себеби дегенде биринчи
кино тарткандар көбөйөт, саны өсөт. Саны өскөндөн кийин анан атаандаштык пайда болот, анан сапат көтө баштайт. Анан буга чейинки фильмдер бизге эмелер бар, көрүүчүлөр бар. Мен кыргыз киносун көрбөйм, анан мындай анан тигиндей дегендер бар да. Ошолор баары көрүп калды азыр кыргыз киносун. Түшүнгөндөр көрөт. Өзүнүн мекенин сүйгөндөр, салымын кошоюн дегендер көрүш керек да. Көрүш керек, салым кошуш керек, ой жүгүртүш керек. Чындыгында өсүш керек, көрүүчү дагы өсүш керек да. Анан мындай да. Мисалы үчүн ошол эле көрүүчүлөр айтып калат да, илгерки кыргыздын байыркы кинолору, мисалы үчүн Союз убагында тартылган Төлемиш Океевдин же болбосо Болот Шамшиевдин кинолору жакшы болчу, анан азыркы кинолору аман эле болсун дегендер бар да. Ооба, чындыгында. Эми ал жакта мындай да. Азыр ар ким өзүнүн киндигин өзү кезип, ар бир киностудия өзүн каржылап, өзүн аракет кылып, өзүн табат да. Мурдакы фильмдер, ошол эле Төлемиш Океев, ошол эле Болот Шамшиевдин убагында, Союз убагындагы режиссерлор алардын мамлекет каржылаган да фильмдерди. Алар мисалы үчүн сценарий жазган, бюджетин чыгышкан, мамлекет акча бөлүп берген. Алар башы доорго эмес, акча издейбиз, мыяктан арыскала коелу, тияктан тигине барып жалдырап жаза коелу, кайра акчасын кайтарып берели деген эмес. Жакшы ой болсо жазышкан, сунуштаган, колдоп беришкен да. Мындай айтканда аларда мындай алардын ою болгон багытынын баары ошо өзүнүн чыгармачылыгы болгон да. Анан эгерде мисалы үчүн биз азыр силер жакшы идея алып келе, жакшы сценарий алып келе, командаңар топтогула, биз каржылап беребиз дегендер болсо, бизде анда аябай чоң сонун проектлерди кылсак болот да. Ар бир нерсе баягы тажрыйба менен келет. Биз ар бир тарткан сайын өзүбүздүн кемчиликтерди өзүбүз көрөбүз. Албетте ар бир кемчилик, ар бир долбоордо сөзсүз түрдө адашуу болот, кемчилик болот. Себеби дегенде баягы кайра эле биздин рынокко байланыштуу да. Ошондук эле анан демек мен минтип койсок болмок, тиян тинтип койсок болмок деп ар бир долбоордо өзүнүн кемчиликтерин көрүп, анан кийинки долбоордо ошо кемчиликти кайталаганга аракет кылабыз. Бардык нерсе бара-бара түзүлөт, көч бара-бара түзүлөт дегендей ар бир долбоор сайын тажрыйба ала баштайбыз. Анан бизде Кыргызстанда ошо эң биринчи эле чоң маселе бул каржы маселеси болуп турат. Ошон үчүн эгерде биздин мамлекет тараптан, биздин ишкерлер тараптан эгерде мындай ушундай жакшы бир чыгармаларды элге сунуштайлы, элди агартуучу долбоорлорду жазайлы, бизден колдоо болсун, силерден болсо чыгармачылык иш болсун десе, анда көп нерсе кылса болот да. Бул жеке эле бизге тиешелүү эмес, бизге окшогон толтура студиялар бар, баардыгы эле аракет кылып баштайт да, андай болуп турган болсочу. Ошол себептен негизи айтат элек, мамлекеттик улуттук идеология болсо, бул тил маселесине эле келип такалат. Тил маселеси мисалы үчүн ошол эле Өзбекстанга азыр чыккан атабыз, Кудай буйрса. Биздин кинобуз Өзбекстанга чыккан атат, анан Россияга чыккан атат. Анан Өзбекстанда ушундай мыйзамдар бар экен, ар бир чет өлкөлүк фильмдер ошол эле азыркы учурда Голливуддун Аватар деген киносу келет да, Өзбекстанга келип туруп, орус тилинде эмес, өзбек тилине толук которулуп туруп анан прокатка кеткен да. Демек алар мультфильмдер, кинолор, чоң-чоң чет элдик кинолордун баардыгын өзбек тилинде көргөн сайын алар тили байыйт, өз тилинде кенен сүйлөшөт, өз тили кор болбойт дегенче. Бизде Кыргызстанда азыркы учурда эми ар кандай. Ал тараптан да бизге сындар айтылып калат. Жалаң кыргызча тартсаңар болмок, тендей мындай дегенче. Мында туура кабыл алабыз. Күнөө бизде дагы бар. Бирок мындай нерселерде дагы тил маселеси боюнча дагы негизи мыйзам киргизип, мамлекет тараптан ошондой баардыгына бирдей талап болсо, анда ошондо өз өнүгүү болот да. Анан биз эле кыргызча тартып калгандары кыргызча тартпай, калганы өзү каалагандай кыла берсе, анда жылыш деле көп болбойт да. Баягы эмеде эле да, маданият тармагында мисалы азыр фонограммага чектөө койгондо айрым ырчылар каршы чыгып, бирок көпчүлүгү макул болгон сыяктуу эле да. Анан эгерде баардыгы жапа тырмак эгерде ушундай кыргыз тилине тартылсын дей турган болсо, анда ушул жаат өнүкмөк да чындыгында. Ооба, мисалы үчүн бизде чет өлкөлүк кинолор, Кыргызстандын ичиндеги тартылып аткан кинолордун баардыгы айла жок кыргыз тилине өтүшмөк да. Айла жок кыргыз тилине өтүшмөк. 1 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде адамдар көрүнүп кетмек кыргыз тилинечи. Кыргыз башында мындай көнбөй, анан бир кыздай уулуп, анан кээ бирлер шылдыңдашы мүмкүн. Мындай ошого чейин барыш мүмкүн да. Анан мындай болуп калыптыр, тиңдей болуп калыптыр. Бул жагында да сын башталат башында. Бирок бир мезгил өткөндөн кийин, бир убакыт өткөндөн кийин ошол нерсе өзүнүн жемишин берет да. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, адамдардын баары кулактары көнө баштайт биринчи. Өзүңө башкача боло баштайт. Актерлордун баары изделе баштайт, сценаристтердин баары издене баштайт, оңдото баштайт. Анан
баягы биз жашоодо китеп окуганга байланыштуу азыркы учурда жаштардын көбү эле китеп окуйт да. Ошого байланыштуу көчөдө биз мындай кара сөз, жалпак сөз менен эле сүйлөшүп, анан күндү кайталануучу сөздөр, мына сөз байлык ачыгын айтканда сүйлөшүп атканда жетпей кетет да адамдардын ортосунда. Ошонун баардыгы ошо адабий чыгармалар өнүкпөгөндүктөн, китеп окубагандыктан, анан ошондой тасмалардагы сөз байлыктар аз болгондуктан адамдар ушундай акыбалда келе атат да. Статистика боюнча айтып отур, кыргыздар ошол негизи эле 5000 6000 сөздүн тегерегинде эле сүйлөшүп калып турдупчу. Болбосо канча миңдеген кыргыздын сөзү бай деп. Анан буга чейин ошол бир мыкты долбоорлор башталды эле, Азамат мырза. Негизи сериалдар өлкөдө бир көп тартылып кетти. Балким атаандаштык болду ошол учурда, же болбосо бере турган ойду тереңдетпегиси келген убакыт болуп калдыбы? Бир баары бир тууган деген бир мыкты үй бүлөлүк баары чогуу көрө ала турган жакшы бир сериал тартылды. Анан сериал жаатында 2022 жылкы президенттин токтомуна ылайык ошол сериалдарды дагы колдоо деген дагы пункт бар. Анан сериал жаатында дагы тартылышы мүмкүнбү? Негизи мисалы үчүн түрктөрдүн сериалдарын көрөсүздөр да. Түркиянын сериалдары өтө күчтүү, көп тартылат. Анан ошол керек болсо чоң сериалдар аркылуу дүйнө жүзүндө өзүнүн маданиятын сунуштап көргөзүп, анан керек болсо көптөгөн чет өлкөлөр түрктөрдүн маданиятын жакшы билип калышты да. Билип калышты ошол кино аркылуу, сериал аркылуу. Ошол эле биздин жанагы Султан Сулайман, ошол сериал Кыргызстанга келип, кыргыздардын канчасы мурда түрктөрдү тааныбай билбей жүргөндөрдүн баардыгы түрктөрдү көрүп, анча-мынча түрк актерлорун сүйүп, кыздардын башы айланып калган деле учурлар көп болду да. Анан ошол Түркиянын салт санасы, үрп адатын, алардын тарыхындагы мындай түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болду да. Ошондой эле бул сериал аркылуу адамдарды көп нерсеге мындай багыт берип, оңдоп, түздөп, бир жолго салып койсо болот да. Мисалы үчүн мекенге болгон сүйүү жөнүндө ошол эле Орусияны айтып коелу да. Мисалы үчүн Россияда бир убакта адамдар өз эрки менен аскерге баргысы келбей калып, альтернативный служба деп коет эмес беле. Ошондойлор көбөйүп, адамдар жаштардын көбү аскер кызматтан качып калыштыр да. Анан мамлекет булар эмне кылабыз деп госпрограмма ойлоп табыш, анан булар ошо аскер кызматкерлер жөнүндө сериалда тартылган. Кадеты, солдаты, спецназы деген сериалдар тартылган эле. Ошол сериалдар чыкканда жылдары өз эрки менен барып аскер кызмат өтөгөн жаштар аябай көбөйүптүр да. Ошол сериалды көрүп мен солдат болом, мен кадет болом, мен казармага барам, мен кызмат кылам, мен мекен коргоочу болом дегендер жаштардын көз карашы өзгөрүптүр да. Себеби дегенде сен ошол чарма аркылуу адамдарга мындай көп нерсени туура жагын көргөзүп, сүйдүрүп, ошол кесиптин баардык тармагын ачып бере аласың да. Көпчүлүк адамдар тааныбасты сыйлабас деп коет го кыргыздарча. Көп нерсени тааныбаган үчүн, билбеген үчүн, анын тарыхын билбеген, анын маанисин түшүнбөгөн үчүн адамдар көп маани беришпейт, көңүл кош мамиле кылышат, анан сүйбөйт, кээ бирөө жек көрөт да. Эгерде мисалы үчүн бизде азыр аскерден качып атышпайбы? Качып калат. Мисалы үчүн эл өзүндө дагы жана сөз бар. Аскерге барганда эмне дедашына, анан башка эчтеке үйрөнбөйсүң, бара эле кой деген ата энелер да бар. Андан көрө аскерге барганда аяк жеп эмне алам деп качкан жаштар да бар. Бир жыл иштеп кой, Анан бир кармайды, бир кумалак чиртет деген сөз бар. Бир нерсе үчүн бардык нерсе жаман көрүнүп калат да. Ошол себептен бизде эгерде мисалы үчүн аскер кызматкерлер жөнүндө бир чоң сериал тартыла турган болсо, мекенге болгон сүйүү, аскер кызматкер кандай болуш керек, кантип кызмат өтөш керек, эмнелерди үйрөнүш керек ан жакта жүргөндө, жаштардын ой жүгүртүүсү кандай болуш керек, мекенге кызмат кылуу дегендин мааниси канчалык деген нерселердин баарын камтый турган бир чоң, кызыктуу, позитивдүү, үйрөнө турган бир чоң ойду камтыган сериалдар тартыла турган болсо, бизде деле аскер кызматына өз эрки менен кызмат кылам, мен аскер мекенди коргоочу болом деген дагы жаштар аябай көбөйөт деген сөз да бул. Ошон үчүн мындай сериалдарда ар бир теманы алып туруп эле, мисалы мугалим жөнүндө бир сериал тартылсын. Бир мугалимдин жашоосу жөнүндө бир сериал тартылсын. Бизде бир убакта мисалы үчүн мугалимдерди интернетте көрүп калдык, жаштар сүрөткө тартып, видеого тартышып, шылдыңдашып, сөзүн укпай, анан мугалимдер менен окуучунун ортосундагы чыр чатактар көп чагылдырган, интернетте соц тармакта көп видеолор чыгып кетпеди. Мунун баардыгы ошол мугалимдерди окуучулар да сыйлабайт, ата эне да сыйлабайт да. Мурун кандай эле, мисалы үчүн мурун мугалим атаңа айтам деп туруп, эгерде бир тентек кылып койсо, ата энең айтып койсо, ата энең сени өппөңүзчү да. Азыр болсо тескеринче ата эне бар болуп, мугалим баласын коргоп, мугалим менен алышат, жаман тетишип, жаман жакшырат. Ата эне сыйлабаса мугалимди, балдар сыйлабаса, мугалимдик кесип деген бул жашоодо эң маанилүү кесиптердин бири да. Бул деген чоң бир мамлекетти, бул улутту бир чоң мамлекетти тарбиялап, ошолорго өсүп келаткан жаштарга бир
мамлекетте бир инсан боло турган адамдарды жарата турган бул чоң бир эме да, мындай завод да болчу. Анан ошол заводдо мугалимдерге болгон алардын сый урматы жакшы болсо, ошол эле убакта баягы беш колду тең эмес, баягы эки тараптан тең кемчиликтер кетет. Мугалимдер тарапта дагы тилекке каршы кээ бир учурда кемчиликтер болуп калат да. Анан ошол себептен баягы муну комплекстүү иштеш керек. Ушундай мугалим жөнүндө сериалдар тартылып, мугалимдин канчалык маанилүү кесип дегенди мугалимдер өзүлөрү түшүнсө, мисалы үчүн мен кесибимен жөн эле эптеп эле келип, айлыгымды алып балдарды чампалап окутуп кетип калдым эмес. Демек мен келип окутуп атканым бул мен келечекте бир президентти, бир депутатты, бир патриотту, бир бизнесменди, бир мекенди сүйгөн бир баатырды тарбиялап атам деген ойдо мугалим келип балдарга ошондой сезим менен сабак бере турган болсо, окуучулар менен ата эне болсо мугалимге кандай бул кыйын инсан, кандай бул керектүү инсан, биз үчүн бул мугалим керек, биз сыйлаш керекпиз деген сезимдери болсо, анда ошондо коом оңолот түзүлөт да. Мугалим жөнүндө бир сериал тартылсын, милиция кызматкерлери жөнүндө бир сериал тартылсын, доктурлар жөнүндө. Мисалы үчүн бизде айтып коет, кээ бир доктурларды пандемия учурунда көрдүк медицинанын канчалык бизге керек экенинчи. Мисалы үчүн ошол эле убакта албетте баягы анча коррупция кылып, алдап суулап дарылаган да доктурлар бар, бирок ошол эле учурда тескеринче өзүнүн убактысын, күнү түнүн энергиясын баарын бөлүп, элдин ден соолугу деп өзүн аябаган да доктурлар бар да. Ошон үчүн доктурлар жөнүндө сериал тартылса, мисалы үчүн ар бир доктур дагы биринчи өзүн билиш керек. Мен жөн эле адамды алдап соолап, уулап суулап акчасын алып коюп эмес, кой ушул биздин улуттун ден соолугу болсун, мамлекеттин ден соолугу болсун. Бизде мамлекетте адамдар, жашаган адамдар, биздин жарандар ден соолуктуу болсо, күчтүү болсо, күчтүү келечекте умуун төрөлөт да, пайда болот. Анан ошолордун баарын ойлогон доктурлар болсо, ошол убакта эле доктурларга да болгон сый урмат болуш керек. Себеби алардын да жумушу оор. Кээ бир учурда биз байкабайбыз, бирок байкуш доктурлар бир суткалап иштейт. Иштеп анан отурса келип алып биз өзүбүздүн жаман мүнөзүбүздү, жаман кыялыбызды көргөзүп, аларга ойроңдоп, чойроңдоп, жаман мамиле кылып, эмитпейсиң, тиңитпейсиң деп акчаңды төлөп атам деген сыяктуу мамилелер болот да. Эки тарапта баары бирчи. Ошон үчүн доктурларга дагы кандай доктур болуш керек, анан көрүүчүлөргө дагы доктурлар кандай, аларга кандай мамиле кылыш керек, аларды кандай түшүнүш керек деген сыяктуу бүт бардык чагылдырган ушундай сериалдар көп тартылса, ошондо бир 2 жылдын ичинде эле Кыргызстанга болгон неменин баарын өзгөртүп койсо болот да. Кыргызстандын ичинде акыбалдардын баарын. Негизи мындай адам үчүн ошол ишти жасаган адам ошого гана сын баа берсе ошол туура болот деп коет эмеспи? Анан кино жаатында көптөгөн убакыттардан бери жүрөсүздөр. Алгач актер болуп баштасаңыздар, азыр акыркы жылдары бир топ чоң долбоорлорду, тарбиялык маанилүү тасмалар тартылды. Анан өзүңүздүн жеке баамыздагы Кыргызстанда акыркы жылдары тартылган мыкты 3 тасманы айтып өтсөңүздөр. Кайсы тасмалар сиздерге жакты? Өзүңүздүн тасмалардан сырткары. Кыргызстандын ичинде тартылган тасмаларданбы? Негизи бизде азыр мындай болуп атат, кино тартуучулар аябай көп боло баштады. Бир убакта бир мезгилде атайын көп коммерциялык тармакка өтүп кетти. Бирок ошол убакта мага кыргыз кинолорунун ичинде акыркы убакта тартылган ошол Көк бөрү тасмасы жагат да. Ал жакта да болгон ошол ата адамдын канаты, кыргыздын мындай Оюн даңазалап берген, кыргыздын улуттук оюну бул намустуулук, баатырлык, анан адам менен аттын ортосунда, жаныбардын ортосундагы мындай мамиле, ошолордун баардыгын камтып кеткен да. Бул жакта эми көптөгөн нерселери бар, темалары бар. Ошол үй бүлө, сүйүү деген сыяктуу темалардын баары камтылган. Ошол Көк бөрү тасмасы жагат. Дагы кайсы кинолор бар? Өзүбүздүкүнөн тышкары. Калгандар бар достор деп коюңуз. Анан ачыгын айтканда мындай болуп калды да, бул кыргыз киносунун ичиндеги азыр акыркы убакта тартылып аткан кинолордун баардыгы эле коммерциялык болгон үчүн көп учурда мындай коммерческий багытта жазылган тартылган фильмдер да. Ошон үчүн андай коммерческий фильмдерге баа бериш кичине кыйыныраак. Бирок Көк бөрү тасмасы бул аябай чоң бюджетке тартылган, чоң акчага тартылган. Анан ошол себептен бул жакта сапаты да башкачараак. Мындай кинолор бизде Кыргызстанда азыркы учурда мындай кичине азыраак тартылып атат да. Эгерде ушундай багытта тартылган кинолор көбүрөөк болсо, анда жакшы болот эле. Андан башка кинолордо азырынча
эсеп көрүш керек экен, ойлонуп көрүш керек экен. Эң сонун. Ушул буюрса алдыда чоң пландар, максаттар боюнча сөз кылдыңыз, Азамат мырза. Негизи жеке өзүңүз катар мындай сизге актер болуп кино ойногон жеңилирээкпи же режиссер болуп тартканбы? Анткени буга чейин тасмаларда өзүңүз да катышчу элеңиз, акыркы тасмаларда көрүнбөй баштадыңыз. Азыр эми биз мындай бардык тармакта аракет кылып көрүп атабыз да. Мисалы үчүн мага өзүмө да аткарган жагат, бирок ушул күнгө чейин бир дагы киномдо өзүмө жаккан образ, өзүмө жаккан роль, анан башкы каарманды такыр аткарып көрө элекмин да. Жаңы эле эпизоддорго тартылып келатам. Анан бир дагы киномдо ушул каарман же ушул образ мага жакты деп айта албайм. Доскеде баш каарман эмессизби? Доскеде баш каармандардын бири да. Бирок жалаң бир каарман, мисалы үчүн кинодо башка каарман болот го, кино ошол жөнүндө эмес да. Доске киносунда башка каармандардын бирибиз. Анан бул фильмде дагы азыр интернетке, YouTube'га чыкты, көрүүчүлөр көрүп атат. Жакшы, аябай жакшы сын пикирлер айтылып атат. Жакшы ой каалоо тилектер айтылып атат. Анан көпчүлүгү да жагыптыр, аябай жакшы мындай сезимдер менен бөлүшүп атат. Бул дагы кубандырды. Биз мисалы үчүн кино тарткандан кийин, кинонун артында кино чыккандан кийин адамдар бир эле адам, бир эле көрүүчү өзүнүн жашоосуна бир пайда алып, мен ушул сиздердин чыгарманы же кинону көргөндөн кийин жашоомдо ушул нерсе болду, ушуну түшүндүм деген СМСтерди окуганда биз аябай кубанабыз да. Биз буга чейин тартып эле келдик, анан көп нерсе кинолорду көргөн кезде кино жакшы болуптур, күлдүк, кагатеп деген сыяктуу эле комментарийлер болот да. Биздин кинолордун астында кээде окуп калдык акыркы убактарда. Ушул кинолор жакты, чындап эле мен жашоомдо ушундай болуп атканын эле ушуну түшүндүм. Могул нерсеге маани бербей жүрүптүрмүн, аны түшүндүм деген сыяктуу. Анан өткөндө эле ошо биздин Доске деген кинобузду ошо кинотеатрга бир байке айтып калды. 10 жылдан бери бир достор менен көрүшө элек экен да, анан мамиле сууп кетиптир. Урушкан эмес, талашкан эмес, жөн эле 10 жылда себеп болбой эле көрүшпөй калышып, ошо менен алыстап кетиптир да. 10 жылдан ашып калыптыр. Анан биздин кино Доске деген кино чыкканда жүрү, ошо эски досторум бир киного чыгарып коюнчу, бир байке киного чыгырыптыр. Киного чыгырып достор менен барып кинону көрүшүп, анан ошол кинодон бери кайра мамилеси ысып, азыр мындай шеринелерди өткөзүп, күндө ай сайын жолугушуп, бир футбол ойношуп, ушундай достук мамилеси кайрадан күчөп кетиптир да. Анан ошол байкеде айтып калдым, күтпөгөн жерден эле, баса силердин Доске деген киноңордун айынан биз мурда эски достор менен кайра достугубузду бекемдеп алдым деген сыяктуу. Демек сиз социал түйүндө комментарийлерге баа берет экенсиз, өзү окуйт экенсиз. Биз карап чыгабыз, окуп чыгабыз. Баардыгы, мисалы үчүн Баары бир туугандагы сериалда дагы комментарийлердин көпчүлүгүн окуп чыкканбыз. Элдер кандай реакция кылып атат, кандай кабыл алып атат, эмне сын пикир айтылып атат. Эгерде бизде жанагындай кемчиликтерди дагы элдер жакшы кемчиликтерди айтып калышат. Кээде өзүбүз байкабай калабыз, бирок ошону элдер комментарийге жазат. Анан ошондон биз дагы демек могул кемчилигибизди чындап эле өзүбүз көрбөй калыптырбыз. Көрүүчүлөр байкап коюптур, демек мунусун оңдойлу деген сыяктуу өзүбүздү оңдоп түстөнгө бүскүдөн каранган сыяктуу эле да. Анан ошол Баары бир тууган сериалда дагы көрүп отуруп, туугандык мамиле жөнүндө дагы адамдар жазган да. Мен ушу бир тууганыма көңүл бурбай калыптырмын. Анан ошол сериал аркылуу тууганына болгон мамиле, мисалы үчүн ошол Баары бир тууган сериалда бир бала апасынын көңүл бурбай, апасы өтүп кетет эмеспи? Ошол сериалда дагы бирөө айтып калды, мен ошол апамды чындап эле акыркы күндөрү унутуп коюптурмун, жашоо турмуш тиги буу деп атып эле, анан ушу сериалды көрүп мага жетти деди да. Чындап эле биз жашоодо алаксып кетет экенбиз көп нерсеге. Жумуш тиги буу болот, өзүнүн жашоом болот, бирок ата энеге көңүл буруп аткан. Эненин ою балада, баланын талаада деген сөз бар го. Энелер дайыма бизди кандай болбосун дайыма ойлоп жүрөт. Балдар тилекке каршы бизди оюбуз ар кайсы жака чачырап жүрөт да, эне жөнүндө акыркы убакта ойлонушат да көп адамдар тилекке каршы. Анан ошол кинодон бирөө комментарий жазып калыптыр. Комментарийге да жазыптыр, өзүнүн жеке баракчабызга да жазыптыр да. Мен мага жетти, апама болгон көз карашым өзгөрдү. Кой апамдын колуна барып, байлыктын колуна барып кезинде сыйлап барктап алыш керек дегендей. Чындап эле апам өтүп кетсе, мен айтып коюптум, тиги Меккени 7 жол эмес 70 жол айлансаң да пайда жок деп, ата энени тирүү кезинде сыйлаш керек да. Анан чындап эле өтүп кеткенден кийин жерде топурагын кучактап ыйлаганда эмне пайда, анан бирок көзүн тирүүсүндө сыйлап алайын деп. Ушундай көз караштагы адамдар да көп жазып калды да. Анан ошолорду угуп ушундай элден кайра жооп болуп аткандан кийин бизге да дем күч болот. Демек биз туура эле жакта баратпыз, тарталы дагы ушундай сыяктуу чыгармалар чыгаралы деген ой болуп калды. Анан бул Разбой киносу тасмасында да ошондой реакция болду эл тараптан.
Доскеде ошондой болгон, Баары бир тууган сериалда ошондой болгон, Үлгүлүү үй бүлө деген долбоор чыгарганбыз мисалы үчүн. Анда дагы ошондой элдер кабыл алып болду, мисалы үчүн түгөйлөрдөн. Анан ошолордун баарын көрүп, чындап эле дем күч алып, демек биз дагы келечекте алдыда ушундай темаларды камтыган чоң долбоорлорду ишке ашыралы деген ниеттерибиз бар. Эми Кудай буйруса элдин батасы, жамгыр менен жерге өрөт, бата менен элге өрөт деген элдин көрүп бата бергени, анан калган өзүбүздүн аракетибизден болот да, Кудай буйруса. Эң соңуна Азамат мырза, негизи эле сиздин тасмаларыңызды карасак, чындыгында мындай кассовый тасмаларды тартып калабыз деп атпайсызбы? Бирок ошондой болгону менен бир маанини камтыган сөзсүз түрдө ошол эле үй бүлө же болбосо жаратканга болгон сыйынуу же болбосо ошону өзүбүздүн баабызды билүү, ата энени сыйлоо деген сыяктуу бир маанини камтыган тасмалар жаралат чындыгында. Дагы ошондой элдин көйгөйүн алып чыккан, ошол менен биргеликте үй бүлө менен биргеликте көрө ала тургандай мыкты тасмаларды жарата бериңиздер. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Маек кызыктуу эле болду деп ойлойбуз. Анткени суроолор берилди, жооптор алынды толук кандуу. Дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Рахмат. Сиздердин чыгармачылык жамаатка ийгилик каалайбыз, өнүгүү өскүлө. Анан Кыргызстаныбыз өнүксүн, жалаң жакшы жаңылыктар болуп турсун. Эң сонун. Рахмат чыгарганыңыздарга. Айтканыңыз келсин. Негизи динде да айтылган эмеспи, жакшыны айткан сайын көбөйөт, жаманды жашырып коюш керек деген сыяктуу түшүндү. Жакшы нерсени айтып көбөйтөлү, жакшыга жарчы болуп, Таңкы Лайф программасы өз берүүсүн жыйынтыктайт. Бизге келген конок мыкты актер, режиссер Азамат Исмаилов болду. Биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдыны көздөй улантып бермекчибиз.